Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Биздин баш мыйзамыбызда Кыргызстан укуктук, демократиялык мамлекет деп жазылган. Көз карандысыз сот болмоюнча бул жөн гана кыял катары кала берет. Сот реформасы канча жылса, баарыбыз жакшы билебиз, ошончо мамлекет өнүгөт. Бул баягы лакмус кагазындай эле коррупциялашкан, өз позициясы жок, күн карама соттор менен өлкөнүн келечеги жок. Биринчиден мыйзам, экинчиден күбөлөрдүн бардыгы мен тарапта болгонуна карабай, сот укуктук эмес, саясий чечим чыгарды. Айта кетчү нерсе менин эмес, тергөөнүн күбөлөрү болчу. Бул жанагы баары мен тарапта болду деп аткан, бул менин эмес, бул тергөөнүн күбөлөрү. Баары лицензия мыйзамдуу жандандырылган деген көрсөтмөлөрүн берди. Мамлекетке бир тыйын зыян болгон жок. Баарыбыз билишибиз керек, бул негизи биздин мамлекетте аксиома болуш керек. Эгерде тандоо саясат менен мыйзамдын ортосунда болуп атса, мамлекеттик кызматкер сөзсүз түрдө мыйзамды тандап алыш керек. Ал андай чечимден коркпошу керек. Оппозициянын үстүнөн токулган иштер коомдук резонанс менен өткөндүгү үчүн сот системасынын түп тамыры менен чиригени оркой көрүнүп калды. Мындай өз билимдик карапайым элдин арасында болбойбу? Сөзсүз болот. Ар бир шаарда, айылда ушундай өч алам деген, көөдөнү кекке толгон, бийлиги бар, байлыгы бар адамдар толтура. Алар да көптөгөн адамдардын убалына калып жатканы турулуу нерсе. Демек бул жалпы мамлекетке тиешелүү илдет. Бүгүн прокуратура, сот жана ГКНБ уюшуп алып иш алып барууда. Мен башкы прокурор болуп турганда, азыр бирөөгө ал мезгил жагабы, жакпайбы, ар бир орган өзүнүн тикелей функционалдык милдеттери менен алектенчү. Бүгүнкү күнү сот системасы менен прокуратуранын уюшулуп алып иш алып барганы бул саясий бандитизм. Мен үстүмөн чыккан өкүмгө ылайык цари элдин алдында өзүн өзү компрометация кылган орган деп таанылды. Соттун чечими, барыңыздар билесиздер, бул расмий акт, расмий укуктук акт. Демек жалпы цариде иштеген адамдар Кыргыз мамлекетин уят кылган адамдар деп расмий түрүндө таанылды. Демек өкүм мага эмес, ошол цариде иштеген адамдардын баарына чыкты. Алар кимдер? Бүгүнкү күнү премьер-министр Сапар Исаков, Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов, Энергохолдингдин жетекчиси Айбек Калиев жана башкалар. Мен буларды жаман деп айтпайм, бирок кош стандарттуулуктун дагы кичине чеги болуш керек да. Айыптоо корутундусу боюнча кеп цари жөнүндө эле болгон жок. Кеп ошол эле президент Бакиевдин аппараты жөнүндө болуп жатат. Ал дагы президент институтуна кирчү. Жакшы билет болушуңуздар керек. Билбесеңиздер мен айтайын, ошол кезде институт президента деген чыккан, ал жака секретариат, цари, аппарат президента и советник по вопросам безопасности. Ушулар институт президентаны түзчү. Эми аппарат дагы ошол институт президентага кирчү. Эми ошол жерде жетекчи кызматта иштеген Жолдубаева өзүн ичкен кудугуна түкүрүп, өзү иштеген мекемени Кыргыз элинин алдында абийири кеткен институт деп тааныды. Мындай кишиден жакшылык үмүт кылса болобу? Кичине ар намыс деген, ички жоопкерчилик деген болуш керек да. Жаманаттуу кылуу, беделин түшүрүү, абийирин кетирүү, көпчүлүк алдында жаманатка кондуруу деп сөздүккө ылайык орусчадан кыргыз тилине компрометировать деген сөз которулат экен. Мени лицензия узартылгандан кийин 3 жыл, 6 жыл өткөндөгү окуялар үчүн соттоду. Өкүмдө ошентип эле жазылып турат. Орусча жазылган: в 2010 году возобновила лицензию осужденному Елисееву деп турат да. Ал болсо 13-жылы, 16-жылы күнөөлүү деп сот аркылуу табылган.
Эртең прокуратура жогорку сотко жаза жумшак болуп калды деп нааразы болмоксон болуп кайрылса, ага таң калбаш керек. Анткени коопсуздук кеңешиндеги президенттин коррупция жөнүндөгү сөзү прокуратура үчүн сөз эмес. Прокуратура үчүн мен жоопко тарткан адамдардын сөзү сөз. Прокуратура үчүн саясий заказ бул сөз. Мен ойлойм, бул жерде отурган деле көпчүлүгүңүздөр билет болушуңуздар керек, ошо жоопко тарткан адамдар акчаларын чачып, чуркап жүрүшөт да, мени жоопко тартсын деп. Коррупция менен күрөшүү бүгүн максатына жеткен жок. Мен эле эмес, көптөгөн укук коргоо органдарында иштеген адамдардын мээнети таланып, тонолуп, жалпы ийгиликтерди дискредитация алып келди. Коррупция менен күрөшүү биздин мамлекетте мыйзам алдында баары бирдей болгон күнү гана ийгиликтүү болот. Мен өзүм үчүн эмес, жалпы укук системасынын келечеги үчүн сиздерди, урматтуу депутаттар, сот жана укук коргоо органдары тарабынан мыйзамдардын аткарылышын талап кылууну өтүнөм. Бул көзөмөл парламенттин колунда. Бийликти пайдаланып өч алуу мен үчүн баягы бала алы келбей алганда өзүнүн улуу агасын чакырып келип, өзү менен тең балдарды сабатат го, ошону менен эле барабар. Бул алсыздык, бул жигитчиликке да жатпайт. Бизден өч алам деген адамдар бизден таза, бизден бийик болушу керек эле. Мына ошондо биз жеңилмекпиз. Ошондо оппозицияны баш көтөргүс кылмак. Ошол деморализацияга алып келмек. Дагы бир мамлекеттеги чоң илдет жөнүндө айткым келет. Бул калп. Калп айтуу бүгүн расмий идеология болуп калды. Саясий оппоненттер менен күрөшүүдө калп бийликтин негизги куралы. Калпты мамлекеттик деңгээлде колдонууга, кубаттаганга, тыюу салуу боюнча саясий эрк керек. Калпты жакшы өздөштүргөндөргө мамлекеттик сыйлыктарды эмес, адам саламдашуудан уялгандай кылышыбыз керек, жийиркенгендей кылышыбыз керек. Мына ошондо прогрессивдүү мамлекетке жол ачылат. Өлкөдөгү проблеманын баары адеп, ахлакка байланыштуу. Акыркы убакта караңыздарчы, коомго, жаш муундарга кимди үлгү кылып көргөзүп атабыз? Калпычыларды, эки жүздүүлөрдү, коркокторду, мына ушуларды каарман кылып, ушуларды үлгү кылып көрсөтүп атабыз. Урматтуу депутаттар, мен бир нече мыйзамдарым калды. Алар бүгүн кабыл алына элек. Өтө маанилүү мыйзам долбоорлору, мен баарыңыздарды ошол мыйзамдарды, долбоорлорду колдоп бериңиздерди өтүнөм. Жакшы эле билет болушуңуздар керек, мен убакыт албайын, кайсы мыйзамдар бул деп кабыл алып коюңуздарды өтүнөм. Депутат болгонума 2 эле жыл болду, бирок мен үчүн бул абдан чоң тажрыйба болду. Абдан чоң тажрыйба болду. Баарыңыздарга мен ыраазычылык билдиргим келет. Үй бүлөңүздөрдө ийгилик болсун, аманчылык болсун, ийгиликтерди каалайм баарыңыздарга. Чоң рахмат, убакыт бергениңиздерге. Жалпы чогуу сиздер менен үзүрлүү иштегениме ыраазычылык билдирем, анткени менин кабыл алган мыйзамдарым дагы сиздер болбосоңуздар кабыл алынбайт эле. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги